саламатсызбы? Саламатсызбы. Сиз Кыргызстандын жолдорунун учурдагы абалына кандай баа бересиз? Жалпысынан Кыргызстандагы жолдордун абалы мурдакыга салыштырганда азыр бир аз өзгөрдү. Быйыл абдан 2022-жылы абдан чоң көлөмдөгү каражаттар бөлүндү. 2022-жылдын башындагы абалга салыштырганда мурда эл аралык жолдор 60%дан ашыгы жакшы абалда болчу да. Мамлекеттик жолдордо где-то 40% жакшы болчу. Жергиликтүү маанидеги биздин карамабызда жолдордун 20-25% эле жакшы болчу да. Бүгүнкү күндө ошо бөлүнгөн каражаттын 50-53% жергиликтүү маанидеги жолдорго жумшалды, асфальт жолдор салынды. Бүгүнкү күнгө алсак, оперативдүү маалымат боюнча 346 километр жаңы асфальт жолдор салынды. Бул республикалык бюджеттин эсебинен, мамлекеттик салымдар беренесинен. Андан тышкары инвестициялык долбоорлордун чегинде 90 километрден ашык жаңы жолдор пайда болду. Андан тышкары орто чоңдоо деп коебуз, жана широколот параллельный обработка, ошол боюнча 88 километр жол салынды. Жалпысынан 500 километрден ашык жолдор быйыл оңдолуп түзөлүп жакшы абалга келди да. Эмдиги жылдагы чоң көлөмдөр, чоң каражаттар бөлүнөт деп атат. Жолдордун абалы кескин түрдө өзгөрөт. Кудай буйрса. Бул экономиканын өнүгүшүнө деги эле адамдардын жашоосуна кандай таасирин берет? Жалпысынан негизи алганда эл аралык маанидеги жолдорубуз бар, жана Бишкек-Ош, Бишкек-Нарын-Торгат, Ош-Сарты, Ширкиштам, Ысык-Көл айланма жолу, Бишкек-Нарын-Торгат, ошолордо жанагы ички жүк ташуучу, жанагы жүргүнчүлөр ташуунун 80% ошол жолдор менен болот да. Ошон үчүн биз эл аралык жолдорго биринчи иретте көңүл бурушубуз керек. Ошондой саясат жүрүп келе жатат. Мына 2026-жылга чейин Кудай буйрса бул эл аралык маанидеги жолдордун баарын толугу менен бүткөрөбүз деген куруп, жаңылатып, капремонттон өткөзүп бүтүрөбүз деген пландарыбыз бар. Ошондо анда экономиканын өнүгүшүнө жакшы да эл аралык. Анткени жүргүнчүлөрдү, жүктөрдү ташуунун 90-95% автомобиль жолдор менен жүргүзүлөт да. Ошондуктан бул экономиканы иштетип жаткан азыр автомобиль жолдору эле. Сырттан келген жүктөрдүн темир жол менен келет бир бөлүгү. Но баары бир баягы ички областтардын ортосунда каттамдар, райондордо каттамдар экономиканы иштеткен бул автомобиль жолдору болуп эсептелет да. Анан транспорт министрлиги азыркы учурда мындай жол боюнча кандай долбоорлорду ишке ашырып жатат? Жол куруу жана жолдорду калыбына келтирүү боюнча 15 инвестициялык долбоорлор бар. Элдин баары билишет, бул эң биринчи, бул эң чоң ири долбоорлорубуз, бул түндүк-түштүк жолу, жалпы узундугу 433 километр. Буну болсо бир катар донорлор каржылайт. Анын ичинде Кытайдын Эксим банкы, Азия өнүктүрүү банкы, Ислам өнүктүрүү банкы. Жалпысынан ошо 433 километрди биз 2024-жылдын аягында толугу менен бүтүрүп, бул жолду эксплуатацияга беребиз. Андан тышкары Бишкек-Ош жолу, элдин баары билишет, бул жолду калыбына келтирүү үчүн 98-жылдан бери эле каражаттар тартылып келатат. Акыркы 2 участок калды, Бишкек Кара-Балта менен Жалал-Абад Маданият. Бул жол дагы эмди жылы толугу менен бүтөт. Баягы биринчи жазалган калыбына келтирген участоктор кичине абалы начарлап калды. Ал республиканын бюджеттин эсебинен дагы ал участоктор дагы оңолот. Андан тышкары бул Ысык-Көл айланма жолу боюнча бул эми жанагы Ысык-Көл областынын туризмди өнүктүргөнгө аябай чоң өбөлгө бере турчу долбоор. Муну республикалык бюджеттин эсебинен көп участогу жазылып жатат азыркы учурда. Андан тышкары Ислам өнүктүрүү банкы менен Европейский банк реконструкция развития. Ошол банк бул жолду каржылаганга
жардам беребиз деп атат. 2026 жылдын аягына чейин бул Ысык-Көл айланма жолу дагы толугу менен бүткөрүлөт, эксплуатацияга берилет да. Ошо акыркы учурларда жакшы жолдор көбөйдү деп атпайсызбы? Ошол жана бюджеттен бөлүнгөн каражаттар жол тармагын сактоо жана өнүктүрүүгө жетиштүү экенин бюджеттен жетиштүү экенин билдиреби? Чынын айтканда, бул жол автомобиль жолу күнү түн иштейт да, билесиздер да. Күндүз транспорт каражаты, түн ичинде көбүнчө жүк ташуучу транспорт каражаттары түн ичинде көбүнчө жүрүшөт. Бул ыңгайлуу болуш үчүн ошондой жүрүшөт да. Анан баягы негизги трассаларыбыз оңолуп, көп жолдор жасалган менен баары бир биздин мамлекет тоолуу болгондуктан баягы альтернативдик жолдорду дагы курганга пландарыбыз бар да. Анткени бул азыр ички ташуунун азыркы жолдордун тармакталышы болгон узундугу ички экономиканы иштеткенге толук кандуу камсыз кыла албайт да. Ошон үчүн бул Бишкектин айланасында көбүнчө, Ош шаарынын айланасында ошондой жанагындай альтернативдик жолдорду, акы төлөнүүчү жолдорду куруу дагы пландаштырып жатат да. Мисалы алсак, мына элдин баары билет, бул Соклуктан баштап Кеминге чейин айланма жол бар да. Бишкекте анан Чүй областындагы калктуу конуштарды айланып өткөн жол бар. Жалпы узундугу 105 километр. Бул эми жанагы Дордой базарынын тушунан да өтөт. Бир топ мындай кыйын жерлерден өтөт да. Бул эми баягы айланма жол эмес эле ички жолго айланып кеткен да акыркы убактарда. Баягы жолдун четиндеги объектилерге уруксат берилип калган, мыйзамсыз берилген учурлар болуп калыптыр. Ошондуктан бул жолду дагы биз акы төлөнүүчү жол кылалы деп реконструкция кылып, 2 деңгээлде өткөндөй кылып пландаштырып жатабыз. Андан тышкары бул Ош Жалал Абадка бара турчу азыр эме деп айтып коебуз, Южная Объездная деп коебуз. Өмеден чыгып, Бишкектин түштүк жагынан чыгып, Сокулга аркылуу барып, Белая Горка менен Сусамырга чыгып кетет да. Бул жол эгер салынса, Жалал Абадка чейинки азыр аралык 570 болсо, бул жолду салсак, түндүк түштүк жолу эксплуатацияга киргенден кийин ушул жол аркылуу өтсө, Жалал Абадка чейинки аралык 430 эле километр болуп калат да. Ошондо 140 километрге кыскарат. Ушундай жолдор бар. Бул эми жанагы жүк ташуунун жүргүнчүлөр ташуун толук кандуу камсыз кылыш үчүн, экономиканын мындан дагы жакшы өркүндөтүш үчүн шарттарды, бирден бир шарттарда бул боюнча дагы пландарыбыз бар. Баягы донорлор менен булардын ТОсун даярдап пландаштырып жатабыз азыр. Ошондо акы төлөөчү жолдор боюнча айтып өттүңүзбү? Бул 2023-жылы ишке ашырыла турчу долбоор Бул акы төлөнүүчү жолдор эми азыркы учурда ошо акы төлөнүүчү жолдор боюнча мыйзамдарда так белгиленген ченемдер жок да. Биз азыр ошол боюнча жолдор боюнча жаңы мыйзамды иштеп чыктык. Азыркы иштеп жаткан мыйзам 98-жылы кирген, аякта ал жерде көп ченемдер жок болгондо, азыркы биздин жолдорду заманбап талаптарга ылайык өнүктүргөнгө шарт түзө албайт да. Ошондуктан жаңы мыйзамды иштеп чыктык. Жакында эле кирди, жогорку кеңешке биринчи окуудан өттү. Жакында ошол боюнча парламенттик угуу болот. Жалпы талкуулайбыз. Элдерди да чакырам ошого активдүү катышканга. Анан ошо мыйзам кирсе, баягы мамлекеттик жеке өнөктөштүк механизм аркылуу жанагындай жолдордун баарын салганга бизге мүмкүнчүлүк болот. Азыркы учурда да биз жөнөп турган жокпуз, жанагы техникалык, экономикалык негиздемелерин даярдап жатабыз кээ бир жолдорду. Мисалы алсак, бул Өзгөн шаарынын айланма акы төлөнүүчү жолунун техникалык экономикалык негиздемеси бүтөйүн деп калды. Анан жогоруда белгилеп кеткен жанагы Бишкек шаарынын жана Чүй областындагы калктуу конуштардын айланма жолдорундагы техникалык экономикалык негиздемеси ал да бүтөйүн деп калды. Бир топ пландар бар, анын баары дагы ачыкталып, элдерге дагы толук маалымат берилет. Ошол акы төлөөчү жолдун артыкчылыктары кандай болот? Артыкчылыгы эми бул биринчиден жолду кыскартат. Анда жүрүү, жүк ташуу, жүргүнчүнүн ташуу аябай ыңгайлуу болот. Баягы жалпы ошо жол напряжение ошо жолдун башынан аягына чейин
жарыктандыруу болот, ортосунда тосмо болот, ошто жанагы бири менен кагышып кетпегендей кылчу. Анан башка жолдор менен кесилиштери башка экинчи деңгээл менен өтөт да, башка транспорт каражаттар менен кагылышпаш үчүнчү. Ошондой ыңгайлуу болот. Мисалы, бул 105 километрди айтып кетпедимби? Ошол жолду азыр мисалы аябай тыгын көп. Буну 105 километрди 1,5-2 саатта өтсө, бул акы төлөнүүчү жол курулса, аякта развязкалар курулат, кошумча инженердик курулмалар курулат. Аябай ыңгайлуу болот дагы. Ошол жолду 1 сааттын ичинде өтөт. Ылдамдыгы да жогору болот, 110-120 чакырым саатына. Өлкө үчүн кандай пайдасы болот? Өлкө үчүн бул эми мындай министрлик үчүн, мисалы, биздин министрлик үчүн бул чоң деле пайдап келбейт да. Бул элдердин ыңгайлыгы үчүн. Бул жолду баягы акы төлөнчү киргенден ошо жолдун өзүн кармаганга, анан эң негизгиси элдерге ыңгайлуу шарт түзгөнгө да. Ошо жолдун өзүн кармаганга эле кетет да, ал эме каражаттар. Ал жолдон түшкөн каражат башка жолдорду жасаганга эмес, ошо жолду убагында карап, убагында оңдоп, түзөп турганга. Жарандарга оорчулук келип калбайбы? Жарандарга оорчулук келбейт. Ал оорчулуктардын баары жанагы салыштырмалуу билиш керек да бул жерденчи. Мына цифра менен түшүндүрүш кыйын. Мисалы, эми билесиздер да, Европадан келген машинелер, мисалы, 8-9 жыл мурда чыккан машинелер келгенде баягы запчастары жанагы ходовой деп коет го. Ошолордун баары баягы өзү оригинал болуп келет го. 8-9 жылдан бери ремонттолбойт да. Биздин жолдор оңолсо, биздин баягы транспорт каражаттарынын ээлери ошондой абалда болот да. Биздики эми жыл сайын ремонттоп атышпайбы? Канча запчасть кетет, канча каражат, канча убактысыз кетет. Ошонун баары болбойт. 8-9 жыл ошо жолдор менен машиналерин оңдоп эле жүрө берет да. Ошо экономия ошол жактан болот да буларга. Убактыдан экономия, баягы транспорт каражатын оңдогондон экономия болот. Анан аябай ыңгайлуу болот. Анан коопсуз болот мындай жолдор менен жүргөнчү. Жогоруда айтып кеткен эл аралык маанидеги жолдор жүргөн үчүн жүк ташуучу транспорт каражатына жыйымдарды киргизүүнү пландаштырып жатабыз да биз. Бул эми ошол эле жолдорду, бул жыйымдардын максаты бул ошол эле жолдорду убагында карап, убагында оңдоп түзөп, аң чөнөктөрдү оңдоп, андан тышкары орточо оңдоо бар 5-6 жыл сайын. 10-12 жыл сайын жолдун жабуусун капиталдык ремонттон өткөзүп турушубуз керек. Ошонун баарын убагында жасап турсак, баягы транспорт каражаттарынын ээлери дагы аларга да ыңгайлуу болот да. Машиналар да бузулбайт, убактысы да кетпейт ага. Анан коопсуздук жагынан дагы жакшы болот да. Жолдун чийимдеринин баары убагында чийилип турат. Министрликке же биздин бюджетти көбөйткөнгө эмес, бул ошо жолдорду оңдогонго, ошол эле жолду колдонуучуларга жакшы шарттар түзгөнгө да. Бул каражаттар топсолсо, бизде азыр азык түшүдө жол фонду деп түзүлдү. Ошо жол фондунда байкоочу кеңеши бар да. Байкоочу кеңешинин өзүнүн ыйгарым укуктары бар. Аякта биз азыр мына жарымдан көбүн жүк ташуучу ассоциациялардан, коомдук уюмдардан киргиздик, чтобы жанагы бөлүнүп аткан каражаттар каяка кетип атканын өзүлөрү көрүп, өзүлөрү колун коюп, мына бояка жумшагыла деп. Ошондой ачык айкындык болсун деп, ошондой механизмдер түзүп атабыз да. Ошондо баягы төлөмдөрдүн жол фондунун чыгымдарын ачыктай турган ошол атайын комиссия түзүлөт, Ошол комиссия байкоочу кеңеш баягы жол фондуна топтолгон каражаттарды кайсы жерге жумшаш керек, кайсы жолго, андан тышкары жолдон тышкары баягы жаңы технологиялар деген бар. Ошолорго канчадан бөлүш керек, ошонун баарын ошол жактан кеңешип туруп, ошо байкоочу кеңештин чечими менен анан бөлүнүп баштайт да. 2023 жылдын башынан баштап.